Аалы акын дастан менен зарылды таластыктардын чимкириктери деди. Төкмө акын Аалы Туткучев жогорку кеңештеги таластык депутаттарды шакабалап намыска тие турган ыр жазыптыр. Талас бул жердин кутуда, таптаза ичи тышыда, эң начар деген баласы төрага болот жыкыга. Гүлдүрдү булар гүлбөстү, манасты жерге сүйрөштү, сөөктө тилдин жоктугун сөгүнбөй эле үйрөттү. Залкарлар чыккан бул элден, кур эмес уучу билеммен, чыгаанын бербей жогорку кеңешке чимкириктерин жиберген. Биреги саптарын алып карасак, Дастан Жумабеков таластын эң начар баласы катары сүрөттөлөт. Ошого катар тилде сөөк жок деген Зарыл Рысалиевдин манаска байланыштуу айтканында шылдыңдап салган. Акыркы куплетте Дастан Жумабеков менен Зарыл Рысалиевди чыгаандарга теңебей таластык чимкириктер экенин баса белгиледи. Жер менен жексен кылгандай эле жекирип салыптыр. Ток этерине келсек, бир кезде баатырлар чыккан таластан бычакка сабы жарабай кошоматчылардын айынан намысы тепсендиде калганы ушулбу. Аруа Кейже. Сабырбек Жумабеков Асель Кадырбекова жөнүндө комадан чыгып кетсе операция жасалат. Ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда эсине келе албай ооруканада жатат. Бул туурасында Назар Ньюс маалымат агенттигине травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Белгилей кетсек, 26-июнда саат 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Odyssey жана Toyota Camry унаалары кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. Экөө Honda унаасында, үчүнчүсү айдоочу Асель Кадырбекова Toyota Camry үлгүсүндөгү унаада болгон. Абалы оор, комада жатат. Мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып кеткен. Дарыгерлер түнү бою өмүрү менен алышты. Дагы деле эсине келелек. Томография, рентгендерди жасадык. Убакыт керек. Азырынча эч нерсе айта албайбыз. Комадан чыгып кетсе операция жасалат, деди Сабырбек Жумабеков. Дарыгер ыкчам аракетке келчү топтун унаасындагы бир киши дагы ооруканада жатканын кошумчалады. Анын баш мээси чайкалган, абалы туруктуу. Эске сала кетсек, 29 жаштагы Асель Кадырбекова кыргыз эстрадасындагы белгилүү ырчылардын бири. Ырчы Нурлан Насиптин жубайы жана бир кыздын энеси. Айгүл Чалова: үйлүү болгонум жалган болсо дагы чындыкка айланып кетсе экен деп кыялданып жаттым. Социалдык тармактарга күн мурун Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова ырчы Айгүл Чаловага үй белек кылыптыр деген маалымат тарап, экөөнүн тең көрүмандары кубанып, алды Роза Аманованы алкап, арты Айгүл Чалованы куттуктап жиберишкен. Тилекке каршы аталган маалымат жалган болуп чыкты. Бул тууралуу ырчы Чалова өзү жазып чыкты. Кечээден бери үйлүү болдум. Тааныштарымдын баары куттуктап, кубандырып жатты. Чын эле үйлүү болгондой кубанып, ошол жалган болсо дагы жалганга жол бергим келбей, ушул куттуктоонун баарын чындыкка айланып кетсе деп жаш баладай ичимен кыялданып жаттым. Бирок ал үйүм кайда экенин өзүм билбейм. Карантин учурунда квартплат боюнча үй кожоюну менен кичине түшүнбөстүктөр болуп мени капа кылган. Ошол учурда ызаланганымдан элдин акыбалы кандай? Ушундай кырдаалда адамды адам түшүнүүгө болбойбу деген мааниде жазгам. Аны ар кандай фейктер, ар кандай темада жазып, кууп чыгыптыр деген одоно түшүнүк менен жазышып, элдин башын айландырышкан. Жанымда чогуу куулгандай сүйлөгөндөр четтен чыкты. Ооба, ошол учурда Роза Аманова эжекем чалып акыбалымды сураган. Роза Аманова мага эч кандай үй берем деп убада кылган эмес. Балким шарты болсо кылмак. Ошондуктан кечээ түшүнбөстүктөр болуп кетти. Мени куттуктап, Роза Амановага алкыш айткандарга рахмат. Бирок кечирим сурайм. Сиздердин кубанычыңыздар чындыкка айланбай калган үчүн. Бирок буйруса үйлүү болуп калсам, албетте кубанычымды сиздер менен тең бөлүшөм. Баарыбызга берүүчү да алуучу да бир гана жараткан Алла. Мен бир гана жараткандан сурайм, жаратканга дуа кылам. Жаратканым жардам сураганга эмес, жардам бергенге жеткирсин. Баарыңыздарга жакшы маанай жана кең пейилдүүлүк каалайм, дейт ырчы айым. Журналисттер Дастан Жумабековдун үстүнөн УКМКга арыз жазды. Кыргызстандагы медиа өкүлдөрү жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун үстүнөн УКМКга кайрылды. Анткени кечээ күнү парламентте кворум жоктугуна карабай, жыйын уланып, саналуу депутаттар башкалар үчүн добуш беришкен. Журналисттер Жумабеков кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп эсептешет. Регламент боюнча депутат өзү добуш бериши керек. Добуш берүү укугун башкаларга берүүгө императивдик формада тыюу салынат. Демек, мыйзам кабыл алып жатканда эл өкүлдөрү добуш берүүгө жеке катышуу принцибин сакташы керек болчу.
Бирок депутаттар маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамын кабыл алып жатканда жыйынды жокторду каттап алар үчүн добуш берип коюшту. Мисалы Байпакбаев коронавирус болуп жыйынга келген жок. Анын ордуна ооба баскычын басышты. Умбеталы Кыдыралиев болсо көз көрүнө эле башкалар үчүн кнопканы басып жатты дешти журналисттер. Алардын пикиринде процедуралардын бузулушу мыйзамдын легитимдүүлүгүнөн шек жаратат. Кворум да жок эле. Болгону 30 депутат отурган. Ошого карабай мамлекет үчүн маанилүү делген 67 мыйзам долбоорун шашылыш өткөрүп беришти. Депутаттар коомдук пикирди ачык эле көз килбей өз максаттары үчүн мыйзам долбоорун сүйрөп өткөрүштү. Журналисттердин талабы айтылган фактылардын негизинде сотко чейинки өндүрүш башталсын. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана 25 июнда жыйынга катышкандар кызмат абалынан кыянат пайдаланганы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылсын. Катка Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фонду, журналисттердин көз карандысыз бирлиги, медиа полиси институту, медиа өнүктүрүү борбору жана башка бир катар басылмалар кол коюшкан. Балбак Түлөбаев: паника болбогула, вирус жайылды, врачтарды сөкпөгүлө. Достор, өтө көп чалуулар болуп атат. Эми чыдайлы. Эгерде температура болсо эле сразу өзүнчө бөлүнгүлө. Үй бүлөңөрдөн башка комнатага, анан үй бүлөлүк врачыңарга чалгыла. 118 толду. Вирус жайылды. Өзүңөрчө бөлүнүп маска кийип, колду жууп тургула. Үйдөн эч ким менен контактка барбагыла. Мурун барып жүргөн же үй бүлөлүк врачыңарга чалгыла. Паника болбогула. Такыр тышка чыкпагыла. Суудан көп ичкиле. Анан врачыңар силерге эмне кылсаңар айтат. Кудай оорусун берсе шипасын кошо берет. Врачтарды түшүнгүлө, сөгө көрбөгүлө, бата берип жакшы сөз айтып койгулачы деп Фейсбуктагы баракчасына Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев жазган. Кудурет Тайчабаров: Асель ойгон, Нурлан экөөңөрдүн ыр диалогуңары бүтө элек. Асель жаша. Асель МБТда алып баруучу болуп иштей баштаганда Нурландан биринчи Асель менен таанышкан элем. Жердеш акем экенсиз деп бир тууган акесиндей мамиле кылып, кээде тамашалап, Кудурет байке, мага баланча тийишип атат, урушуп коюңузчу деп калчу эле. Кийин чыгармачылык Нурлан менен тааныштырып, экөө кыз жигит экенин билгем. Ортодо таарыныша кетишкенде кыйналып жүргөм. Көп адам маани бербейт, бирок экөөнүн ырлары сүйүүдөгү диалог экенин байкасаңар болот. Ал нерсени мен Шүмшик экөөнө билгизбей жаза берчүмүн. Мисалы Таттуу махабатым деген ыр Аселге арналганын, Асель бал таттуу экенин байкаган адамдар түшүнөт. Башканы жаным дебе деген Аселдин ыры Нурлан экөө таарынышып жүргөндө жазылган. Асель: Кудурет байке, мага темасы жакпай атат десе болбой, хит болот, ырдай бер деп кыйнап эле ырдатып салгам. Анын жаңыры чыкса баары бир Нурлан угуп көрөт да, башканы жаным дебе деп мага айтып атат деп ойгонот, ойлонот деген максат бар эле. Ушундай ой менен Аселдин эркелет, телефон, жаныңда болсом дейм, самап келем деген жана башка бүт мен жазган ырлары Нурланды сүйөрүнөн шек санатпай турган мааниде жазылган. Кимге кызык болсо ырларды угуп көрсөңөр болот. А Нурлан карындаш, жүрөгөм, тунук махабат, бакыт издедик, жүрөк эси, таттуу махабатым деген ырларды ырдап чыкканда Асель мага арнап чыкты деп кабыл алып, Нурлан аны сүйөрүнө ынанчы. Экөөнү жараштырган ыр казактардын заказы болду. Казактар бир кино тартып, анан ал кино кыргыз рыногунан да акча тапсын деп саундтрегин кыргыздын Инстаграмда подписчиге эң көп ырчыларына ырдатмай болушат. Алар Асель менен Нурлан болуп чыгат. Экөө таарынышып сүйлөшпөй жүрүшкөн Ашык болуу деген ырдын клибин көрсөңөр, экөө бир кадрда кыз жигиттин образында тартылбай коюшкан. Казакча вариантын кадимки Ринат Заитов жазган экен. Мен кыргызча вариантын Асель менен Нурланга тууралап, такыр башка мааниге буруп салган элем. Ошол ыр чыккандан кийин экөө табышты, таарыныштар жазылып үйлөнүштү. Ошондон бери Аселге ыр жазбай деле калдым. Карындашым өз ордун тапты. Эми күйөөсү ойлонсун анын чыгармачылыгын деген ой болду окшойт. Балким Асель мыкты ырчы эместир, балким эң мыкты жубай эместир, балким ал кыйын блогер эместир, бирок эң башкысы Асель жакшы адам. Бирөөгө катуу айта албай, өзү кыйналып жүрө берет. Бирөөнүн кайгысына кошулуп, өзү кошо капа болуп, боорукер, асан кайгы адам. Аселдин бир адам экенин далилдеген окуяны айтып берейин. Мен автокырсыкка кабылып, моралдык жактан да, материалдык жактан да өтө кыйналып калдым. Бир күнү Асель чалып калды. Кудурет байке, каяктасыз? Сизге жолугуп кетейин дедим эле деди. Келип бир белек салчу кагаз баштыкка белек менен кошо конверт берди. Кудурет байке, бардыгы жакшы болот. Сиз кыйналганда мен жардам бере албай атканыма кыйналып кетип атам. Азыраак болсо да кабыл алып коюңузчу дейт. Аселя, мен кыз баладан жардам ала албайм. Мен анчалык кыйналган жокмун. Эң башкысы аман калдым дедим. Мен сиздин карындашыңызмын го. Сиз мени колдогондо мен отказ кылбай, анан мен сизге ответ кылсам ушинтип коесузбу деп болбой конвертин берип кетип калды.
Бул сумма өтө аз, чын айтам. Кудай турат, эгер колуман канчалык жардам келсе, баарын бермекмин деп ат душ айтып кетти. Асель кеткенден кийин айтсам $500 экен. $500 кирешеси жок бойдок кыз үчүн өтө көп болчу. Ал кезде Инстаграмдан акча тапмай жок, тойлорго чыкмай жок эле. Көзүмө жаш тегеренип, бир чети ыраазы болуп, бир чети ачуум келип, ыраазы болгонум ошол акчага Асель акыркы үлгүдөгү телефон алып алса болот эле, телефону жөнөкөйрөөк эле. Ачуум келгени ушул кыз баланын колдоосуна муктаж болуп калганым, андан катуу тийгени, өмүрүмдө канча адамга пайдам тийсе да ушул тырнактай кызчалык жүрөк ыраазы боло тургандай ответке акыл алышпаганы болду. Себеби Асель колунда болгон капиталын баарын берип атканы бир бөйрөгүн берип ийгендей эле сезим калтырды. Эми ушул жүрөгү тоодой карындашым кырсыкка кабылып, эки дүйнө ортосунда турганын угуп көзгө жаш тегеренип, жардам бере албашыма көзүм жетип, туталанып турган чагым. Аселдин учурунда тагдырын акча чечпейт, Аллах чече турган болуп атат. Урматтуу достор, сиздерден бир сураныч. Намаз окуп дуа кылаарда менин бир өтүнүчүмдү эстеп, Асель айыгып кетишин жараткандан сурап бата кылып койсоңуздар. Жиямат менен тиленген баталар Кудай жолунда жүргөн адамдардын батасы кабыл болооруна ишенем. Асель, сен жашашың керек. Дарья үчүн жаша, Нурлан армандорларды ырдап калбаш үчүн жаша, апаң үчүн, бир тууганың үчүн жаша. Канчалык катуу айтса деле Кудурат байкең сени жакшы көрөт. Нурлан экөөңөрдүн ыр түрүндөгү диалогуңар бүт элек. Кудурет Тайчабаров. Шашылыш билдирүү, катуу жаан чачын, шамал, мөндүр жаашы жана сел жүрүшү күтүлөт. 27-28 июнда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 27 июнда күндүз жана 28 июнда түнкүсүн кээ бир райондордо жаан чачын, катуу жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде мөндүр жаашынын ыктымалы бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малдык кармоону кыйындатат. 2020 жылдын 27-28 июнда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн.